Ата деген ким? Мына ушул суроо менен мугалим студенттерге кайрылды. Эмне деген жооптор айтылбады десең, бири күнгө, бири асманга, дагы бири жерге тең эди. Айтор аталардын кадыр баркы ушунчалык көтөрүлдү дейсиң, тим эле бул жактагынын баары азыр эле ата болуп калууну санап калышты. Бирок акыркы студенттин жообу башкача өңүттө уланып, аудиториянын маанайын түп тамырынан өзгөрттү. Жылмайган жүздөр сумсайды, күлкүлөр ыйгайланды. Кыз, бала дебей баары муюп, кулак төшүп, бири көз жашын көрсөтпөй сүртсө, бири ачык эле бышактап. Эми анын айтканын силерге айтпасам, силердин да, өзүмдүн да ичкеним аш болбос. Анын жообу мындай болду. Ата бул сен кичинекейиңде, анын чокоюн бутуңа килип, бутуң кичине, чокойдун чоңдугунан чалынып жыгыласың. Анын көз айнегин тагынып, өзүңдү кыйын сезесиң. Анын костюмун кийип, өзүңдү олуттуу, сүрдүү сезесиң. Оюңа келгенде андан талап кыласың. Ал аны кубануу менен аткарат. Каалаганыңды сурайсың, ал аны таап келет. Кечинде сенин мойнуңа миңзип, ары бери чуркап ойнотот. Сен хыткылыктап күлөсүң. Бирок бүгүн ал жумуштан кандай чарчап келгенин билбейсиң. Ата бул сен чоңойгондо, анын көөнөрүп, бозоргон чокоюна көңүл бурбайсың. Анын эскилиги жеткен кийимдери эми сени кызыктырбайт. Анын кыймылы сага жакпайт. Сөздөрү кыжырыңды келтирет. Сен кечигип, ал кыжаалат болуп кечиккениң үчүн сен урушмуш болсо, сен аны көтөрө албай, эркин болууну самайсың. Ага үнүңдү көтөрөсүң, аны кагасың, ал унчукпай калат. Бирок сенден корккондугу үчүн эмес, сени жакшы көргөндүгү үчүн, сени кечиргендиги үчүн. Эгер бели бүкүрөйүп сени менен жанаша басса, сен анын колуна жете элебейсиң. Анткени сенин боюң андан узун да. Кече сенин тилиң чулдурап, туура эмес сүйлөгөнүңдө, ал күлүп, сени кучагына кысчу эле. Бүгүн ал тили булдурап, түшүнүксүз сүйлөсө, сен аны уккуң келбей тескери карайсың. Негизи ал кичинеңде да, чоңойгонуңда да өмүр тилеп келет сага. Сен болсо анын батыраак өлүшүн тилейсиң. Ал сени мыркайыңда көтөрөт, бала бакчага көтөрөт, мектепке көтөрөт, оорусаң көтөрөт, соо болсаң да көтөрөт. Өмүрү сенин түйшүгүңдү көтөрүү менен өтөт. А сенчи, сен аны табытка салып көтөргөндөн башка көтөрбөйсүң. Ата мына ушундай. Кимдин тагдырына ата болуу бактысы жазылса, бул айтылгандар анын башынан өтөт. Атаңарга жакшы мамиле кылгыла. Бир кезде атаң жанында турганда, жети баштуу желмууздан да коркпойт элең. Ал сенин кубатың эле. Мына ошол кубатыңдан кайсы бир күн айрылаарыңды унутпа. Ата деген мына ушундай.